Ким бағы туғандық мамилени бекемдесе, Алла Таала аны бейишке жақындатат екен да тозоқтан алыстатат дейді. Мына бір кіші келіп пайғамбарымыздан сұрайды: "Я Расулалла, ахбирни бишайин юқаррибуни минал жанна ва юбидуни минан нар" дейді. Бұл кіші келіп пайғамбардан насихат сұрайды: "О Алланың елшісі, маған бір ішті айтыңыз, бір амалды айтыңыз, ошол амалды атқарсам, ал амал мені бейишке алып барсын, бейишке жақындатсын. Ошол эле учурда мені тозоқтан дағы алыстатсын" дегенде пайғамбарымыз ушу сөзін айтады: "Сен Аллаға ғана ибадат қылғын, Аллаға эч кандай шерик кошпогун, 5 убак намазыңа бекем болгун, мүмкүнчүлүк болгон учурда зекетиңди бергин, ватасилу рахимак, жана тууганың менен мамилени бекемдегин" дейт. Мына ушул эле нерсени аткарган болсоң, бул сени бейишке алып барат деп пайгамбарыбыз айтып атат. Чындыгында эгер шайтан эле азгырбаса, бул оңой эле аткара турган нерсе. Бирок биз бул кеде адам дүйнөгө да алдырып бериши мүмкүн экен. Шайтан да азгырып ийет, же башка нерселер азгырып ийет. Ошондон биз колдон келишинче мусулман болгондон кийин биз мамилелерди жөнгө салганга аракет кылалы. Алла Тааланын тооба эшиги ачык. Тооба кылалы, туура эмес мамиле кылып койгон болсок, кечирим сураш керек болсо барып кечирим сураш керек. Бир аз белек бекчелерди берип болсо да көңүлүн алып кечирим суруп ортодогу мамилени бекемдеп алыш керек. Бул исламдагы чыныгы багы пайгамбарыбыздын бизге көрсөткөн насааты. Пайгамбарыбыз Язид ибн Асадка айтат: "Сен бейишти жакшы көрөсүңбү?" дейт. "Атухиббул жанна" дейт. Бейишти жакшы көрөсүңбү десе, ал айтат: "Ооба, жакшы көрөм." Дегенде пайгамбарыбыз айтат: "Ахибба ли ахика ма тухиббу ли нафсик." Анда өзүңө жакшы көргөн нерсени башка мусулман бир тууганга да жакшы көр дейт. Ошондо бейишке киресиң дейт. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө да жакшы көрүш керек. Өзүңө жаман көргөн нерсени өзгөгө дагы башкага да жаман көрүш керек. Ошондо бул чыныгы мусулмандын белгиси болуп эсептелинет.